зыян болуп атат. Анан мен экинчи айтайын деген мына Арис боюнча. Арис катышкан жердин бардыгында бардак. ИПАК сыяктуу эле болуп калды. Мурда бир ИПАК деген эме келген. Оны ушу депутаттар ызылдап кабыл албай коюшту эле. Арис мына таза суу чыгарам деп канча жерлерде, эч жерде таза суу чыкпай турат азыр. Мына Нокен районуна дагы Шайданга баргансыңар Арис деп. Чоң-чоң эмелериңер бар, рекламаларыңар. Суу жок, ылай суу ичип отурушат. Анан өзүңөр мына ортомчу фирмакесиңерде кайсы жерден акча болсо ошону алып эле өзүңөрдүн эмеңерди, пайдаңарды чыгарып алып, калганына эч аягына чыгарбаган организация экенсиңер. Ошон үчүн Аристи өзү биз Кыргызстандан чыгарышыбыз керек. Жок кылышыбыз керек. Аристин кереги жок бу жерде. Берсин өзүбүздүн ишканаларга. Эмне үчүн Арист аткарганды башка өзүбүздүн ишканалар аткарылбайбы? Арист деп мына бир өзүбүздүн балабызды коюп алган, бирок түп тамыры бул эл аралык организация. Бул только жеш үчүн келген организация. Мен бул проектке каршымын. Башында эле айткам, каршымын. Себеби бул айыл чарбасын өнүктүрбөйт, эч кандай жайытты дагы өнүктүрбөйт. Жаныбарлардын ден соолугун эч качан айыктырбайт. Ошол биздин малкелдерибиз ошол эле боюнча калат. Бул акча жөн эле сиңип кетет да биздин неберелерибизге. Менин балдарым да уже чоңоюп калды. Мен неберелериме мойнуна эметкен карыз болот бул. Бул неберелерин төлөй турган карыз. Ошон үчүн мен каршымын.